Мен сизге бул урматтуу министрдин орун басары бир маалыматты айтам. Бирок ачыгын айтпайм, сиз өзүңүз ошол жерден аныгын тактап чыгасыз да. Балдардын коопсуздугу үчүн Ноокат районунда бир окуучу мугалим тарабынан зордукталып, бүгүнкү күндө бала больницада тил кишини отургузуп коюшкан. Бул өтө жаман нерсе. Сиз ошону аныктаңыз дагы, себебини мыйзам ченемдүү көзөмөлгө алыңыз. Бул өтө жаман нерсе да. Экинчиден, ушул багытта Надира Сынташевна, мен сизге бере турган суроом. Сиз азыр Гапыр Мадаминов агайдын тажрыйбасын мактап кеттиңиз да. Эми ошол кишинин тажрыйбасын пайдаланып аткан болсоңор, Сингапурдун тажрыйбасына, ошонун методикасына дал келет деп, экөөнү параллелдүү түрдө алып кетебиз деген мазмунда сөздү айттыңыз да. Анда Гапыр агайдын лицей гимназиясын эмнеге талкалап жок кылып койдуңар, жаап салдыңар анда? Эмне кызыкчылыгы бар эле ошол бар нерсени жок кылып коюштун? Мен түшүнбөй атам да саясатыңаргачы. Жооп бере берейин, Жооп бериңиз. Биздин мындай негизги ыкмабыз STEM предмети боюнча, жана математика, физика, химия, биология боюнча ошо дүйнөлүк тажрыйбадагы эң жакшы алдыңкы технологияларды колдонуп атабыз. Ал эми негизги тарбия берүүдө гуманитардык предметтерде биз өзүбүздүн Кыргызстандын биздин баалуулуктарга негизделген ушул чоң биздин өзүбүздүн жетишкендиктерди абдан таратабыз да. Анан Надира Азимовна, сиздин сунушуңуз боюнча мен сизге да кат боюнча жооп бердим. Азыр жумушчу топ түзүлдү. Анан ушул гимназия, лицейлер боюнча анализ жүрүп атат. Анан мен сизге дагы келип айтып беребиз да. Ушул боюнча сиздин сунушуңуз боюнча. Мен убакытым аз калып атат, мен сиз менен тартышпайм.